башкармасына деген бар болчу, детский педиатрия. Ошака суроо боюнча киргем. Мен лаборатория таппай атам, ошо вакцинаның качествосу боюнча. Мага лаборатория тап, ошо вакцинаны текшертейин десем, 3 күндөн кийин кел, биз 3 күндөн кийин консилиум түзүп, саат бетин айтабыз деди. 3 күндөн кийин барсам айтты. Извини, оказывается, у нас нету лаборатории, чтобы проверить эти качества вакцинации. Деп анан айттым да, кантип ана балдарга вакцинация жасайбыз, азыр мен мына кош бойлумун, эртең төрөп калсам, кызым мына ушуну прививканы ооруп калса мен корком да десем, бул 1000ден бири 100дөн бири деп алар ачык эле айтып атат да. Эгер буну Кыргызстанда лаборатория жок болсо, эмне үчүн жасайт? Кайсы качествону текшерип жасашат? Бул Европадан текшерип келет качественный деп. Алар кантип гарантия берет? Эч ким гарантия бербейт. Минздрав бербесе, иммунологдор бербесе, гарантияны ким берет биздин балдарга? Инвалид балдар көбөйгөн ошол себептен болот атат. Азыр кесепети кандай болуп атат ошондо? Кесепети балам түшүнбөйт сөзгө, сүйлөбөйт, бир кулагы укпайт, умственный отсталый болуп атат да. Төрөлгөнү здоровый, абсолютно здоровый ребенок болот. Укол алгандан кийин укол алгандан кийин бир күндөн кийин бала козуп баспай калды, реанимацияга түшкөндө комага түштү да. Врач анан азыр жоопкерчиликке тартылган жок, ал только выговор алды. Чуйский областной эмеде иштеп жүрөт. Скорый помощь, детский педиатрияда Тинтимишев Айнагүл деген.